Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенге болгон 2 күндүк иш сапарында ушул кыргыз-тажик чек арасындагы болгон куралдуу кагылышуусунда жабыр тарткан социалдык объектилер жана турак жайлар менен таанышып жүрөт. Учурда Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылында ошол ок атуудан күйүп кеткен же болбосо жабырланган бала бакча жана мектептен таанышып атат. Bunu hazır demet çıktı.